94-жылдын январ айында гезиттер үрөө учурган статистиканы жарыялашты. Калктын 3/2 бөлүгүнүн кирешеси эң аз керектөө бюджетинен кыйла аз болуп чыкты. Эң аз керектөө бюджети 187 сом болсо, орточо айлык 137 сомду түзгөн. Мынча киреше курсак тойгузганга да жетпейт эле. Кыргыз мебель, Фрунзе заводу жана башка ишканалар жумушчуларын акы төлөбөгөн эс алууга жабыла таркатууга мажбур болду. Маяна ордуна азык-түлүк бере башташкан. Ал түгүл эмерек, үтүк, кыш түрүндө да берилген күндөр болгон. Ал эми кимде ким айлыкты арак түрүндө алса, бул утуш эле. Анткени арак таңсык болгон ал кезде аракты сатып жиберүү алда канча оңой эле. Каатчылык менен алып турушууга жаңы министрлер кабинети салынат. Он предложил бурлящему, раздираемому противоречиями парламенту выбрать премьера проведением мягкого рейтинга предлагаемых кандидатур. По результатам рейтинга на этот пост пришел один из наиболее популярных в народе руководителей – опытный хозяйственник, прекрасно знающий промышленность, природный, экономический потенциал республики Апас Джумагулов. Мисалы, айыл чарба машиналарын куруучу Фрунзе заводу тууралуу айтсам, мен жаңыдан эле премьер-министр болуп иштей баштаганда заводдун жүздөгөн жумушчулары өкмөт үйүнүн кире беришинде отурушкан. Миңдеген жумушчулар менин заводко келишимди талап кылышып, ишканада топтолушкан. Ошол мезгилде ишкананын бир гана маяна боюнча карызы 7 миллионго жеткен. Бул бир гана маяна боюнча карыз эле. Жумушчулар 10 ай бою айлык алышкан эмес. Биз ушундай ишканаларга көңүл буруп, биз көйгөйдү чечкенбиз. Кыргызстан жетекчилиги кризистен чыгуунун жолу катары тыштан карыз ала баштайт. 94-жылда өлкөнүн тышкы карызы $0,5 миллиард ашып кетет. 90-жылдарда Кыргызстан берсе ала бер деген принцип менен жашаган. Ал карыздарды ким жана кантип кайтарат деген суроого эч ким башын катырган эмес. 90-жылдары Кыргызстан акчанын көлөмүн бир адамга бөлө келгенде карыз алуу боюнча бардык мурдагы советтик республикаларды артта калтырган. Кредиттер эмнеге сарпталган? Албетте бюджеттеги тешиктер бүтөлөт. Бирок карызга алынган акчага ишкана куруу аракети да жок эмес эле. Анын жыйынтыгы ар кандай болгон. Мисалы, Шоро компаниясы немис кредитинин өндүрүшүн түптөөгө жумшайт. Бирок биринчи алынган кредиттердин көбүнөн көйгөйлөр жаралат. Алардын бирин Пакистан берген. У Кыргызстана на тот период не было такого опыта, как работать с ними. Мы в основном ориентировались на помощь консультантов. Кыргызстанда ал учурда бул маселе боюнча тажрыйба жок эле. Биз эл аралык кеңешчилердин жардамына таянганбыз. Азыр эми аларга жетеленгенибизди моюнга алса болот. Бирок ошол эле мезгилде ал акчалар менен биз кырдаалды турукташтыра алдык. Пакистандык кредит дары-дармек чыгаруу үчүн алынган эле. Өтө кымбат жана өтө аз убакытка берилген. Пакистандык тарап 2006-жылы карызды грантка ооштурганга макул болгон. Бирок буга чейин биз чоң суммадагы акчаны төлөп бердик. $5,1 миллион. Анын 1,6 гана негизги сумма, калганы пайыздар жана айыппул болчу. За этот период времени мы выплатили довольно огромную сумму, порядка $5,1 миллион США, из которых 1,6 только была основная сумма, остальное это были проценты и штрафы. 90-жылдардын аягында техниканын берген пакистандык тарап менен көптөгөн чыр-чатактардан кийин Айдан фарм заводу курулуп, атүгүл иштей баштайт. Бирок өнөктөштөр убактысын кечиктиргени аз келгенсип, айтылгандан башка техниканы беришкен. Андан көп өтпөй жетекчиликтин күнөөсүнөн улам ишкана кыйрай баштайт. Анын үстүнө дары-дармекти сатуу үчүн чет өлкөлүк базарларга жол табылган эмес. Ал эми өкмөт үчүн өз жарандарына керек дары-дармектерди сырттан сатып алуу ыңгайлуураак болгон. Кыргызстанда Гималай минералдык суусун чыгаруу, Gold Star сыналгыларын, Mercedes унааларын чогултуу өңдүү толгон токой долбоорлордун баары бир күндүк ишканаларга айланып, тез эле жабылып жатты. Ал эми кредиттерди кайтаруу элдин мойнунда эле. жылдын май айында Кыргызстан Писак деген аталыштагы программага кошулат. Ошол мезгилде өндүрүштө иштегендер анын атын укканда азыр да селт эте түшүшөт. Писак буга окшогон программалар бардык мурдагы Советтер Союзунун курамындагы республикаларда иштеп, анын колу менен ири өндүрүш талкаланган. Кыргызстанга Писак аркылуу $60 миллион келген.
Алардын 10 миллиону гана биринин артынан бири жабылып жаткан ишканалардын айлык боюнча карыздарын төлөөгө жумшалган. Акчанын көп бөлүгү заводдорду кайра түзүү планын иштеп чыккан чет өлкөлүк кеңешчилердин маянасына сарпталган. Кийинки кадам катары ишканаларды жаңы жабдуулар менен камсыз кылган чет өлкөлүк инвестициялар келет деп сөз берилген. Бирок ал инвестициялар келген эмес. Бир топ консультанттар келип, жанагынтип бизге жардам беребиз дегени менен бир топ долбоорлорду сунуштап атышты. 1-2 доллардан мен стат комитетте иштеп атканда баш тарттык. Себеби айттык, эч кандай андай бизге жардам кереги жок. Себеби биздин адистер андан да жакшы билишет депчи. Алар акчаны бөлүп коюп, 60-70%-ын акчалай катары өздөрү келип алып койчу да. Айлыктары жанагындай 12-15 миң доллардан, командировкалары суткасына 600-700 доллар төлөнүп атышты. 3-4 жылча бизди ошо консультанттар алдап тонуду. Кажы сайдагы заводдун абалы бүгүн мына ушундай. Завод бомбалоонун башынан кечиргенде элес калтырат. Мурда бул заводду компьютерлер үчүн плата жасалчу. Ал ПЕСАК программасы боюнча ошо бизде текстиль комбинаттын бардыгын модернизация кылабыз, жаңы технологияны алып келебиз. Ошон үчүн мынандай сокращение кылабыз деп, анан кийин биздин текстилдин составынан социальный инфраструктуранын бүт бардыгын бөлүп чыгарган. Анан кийин ал ПЕСАКтын программасы боюнча модернизациясы да болгон жок, жаңы технология да келген жок. Ошентип акыры жүрүп, бардыгы талкаланып жок болду. Өлкөдө ишканаларды ликвидациялоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлөт. Буга азыр ишенүү кыйын, бирок ал кезде кант цемент шыйпыр заводун да жабуу пландалган эле. Завод кантип сакталып калган, ал мезгилде Чүй областынын губернатору болуп иштеп турган Феликс Кулов төмөндөгүдөй эстейт. И когда я узнал, что закрылся завод Фрунзе, я понял, что это большая ошибка. Фрунзе заводу жабылганда бул чоң ката экенин түшүндүм. Бул заводдон чыккан пресс-подборщиктер эл өлкөгө кетчү. Мен Фрунзе заводу боюнча чечим кабыл алмак эмесмин. Себеби ал шаарга тиешелүү эле. Бирок кант цемент шыйпыр заводу боюнча кат жазып, аны аталган программага киргизбей калганбыз. Соответствующую записку и настоял, чтобы его не вставляли в эту программу ПЕСАК. Мне это удалось добиться. Апас Жумагулов ал мезгилде өлкө туңгуюкка кептелип, ошондуктан Кыргызстан ПЕСАК программасына кирүүгө аргасыз болгонун айтууда. Анын пикиринде жергиликтүү аткаруучулардын да күнөөсү бар. К сожалению, не только по вине самой программы, а по вине исполнителей. Тилекке каршы бул жерде бир гана программанын күнөөсү эмес. Жергиликтүү аткаруучулар да бул программаны акырына чейин колдоно алышкан жок. Инвестиция таап чыгып кетсе болмок. Көп ишканалар ошентишкен. Вывести на нужное русло. К сожалению, такое есть. Но многие предприятия вышли. Жайма базарлардын арааны жүргөн мезгил. Бишкекте Дордой, түштүктө Кара Суу. Бул эстелик белгилүү Кара Суу базарлар комплексинин киребешинде тургузулган. 94-жылы бул базар негиздөөчүсүнүн атын алат. Ал Туратали Үсөнов. 80-жылдар аягында базар Кыргызстан менен Өзбекстан чек-арасында эле. Кийин ал Туратали Үсөновдун демилгеси менен азыркы жерге көчүрүлгөн. Эгерде базар Өзбекстан аймагында кала бергенде, Кара Суу азыр өлүк шаарга айланмак. Көптөгөн жылдар бою жергиликтүү калк нанын ушул базардан таап жашайт. Анан бул күнү түнү иштеп Средний Азияда биринчи ачылган базар да. Анан Дордой мындан кийин ачылган. Анан ошо мезгилде биз баягы заман өзгөрүлүп, көбү баягы ишсиз калып, каяка барбастан медик болобу, мугалим болобу, башка профессия болобу, өзүбүз дагы эле ошо баягы сатыкка киргенбиз. Илгери спекулянт деп коет эле, кийин спекулянттар предприниматель болуп калдык да.
Базар бир нече жылда курулган. 90-жылдары курулуш иштери бүтпөсө да, ал жаңы сатуучуларды кабыл ала баштайт. Кызы соода түнү бою да жүрүп турган. Бирок 95-жылы базардын түптөөчүсү камалат. Кийин алакталганы менен анын каршылаштары өз максатына жетет. Чоң базар ондогон майда базарларга бытырап, ар биринин өз ээси пайда болот. Турат Алинин уулу көп жылдардан кийин алардын негизгисин мамлекеттик менчикке кайтарат. Жылдар башында үмүттү анча актабаган жараяндардын бири бул менчиктештирүү. Көбү мамлекеттик мүлктү сатууну каражаттабуунун бирден бир жолу катары түшүнгөн. Биринчи кезекте дүкөндөр жана кызмат көрсөткөн ишканалар сатылган. Кыргызстанда менчиктештирүү жараянын 3 баскычта өткөрүү чечими кабыл алынган. Эң биринчи кезекте аукциондо сатыкка тейлөө жаатындагы ишканалар коюлган. Бул ресторандар, дүкөндөр, кафелер жана башкалар. Эң биринчи болуп ушул имарат сатылып кеткен. Анда деле бул жерде шаардык номер 1 дарыкана жайгашкан болчу. Андан кийин кезек орто, андан соң ири ишканаларга жеткен. Бирок көп эле ага чейин эле менчиктештирүү жараянына жетпей эле банкротко учурап калган. Ар бир жаранга бул элдик мүлктүн канча үлүшү тийиши керек. Бысымылда дегенде эле Кыргызстанда Россиядагыдай ваучерлерди чыгарышкан. Кийин аларды упайлары бар купондорго алмаштыра башташты. Кудай мындай бербеспи? Баары бат эле байып кетет экем деп ойлошту. Бирок купондон пайда көргөндөр өтө эле аз болчу. Ваучерлерде упайларда көпчүлүктү жарыткан жок. Ал эми келечегин көргөн ишканалар акцияларын сатыкка койгон эмес. Андайлардын купондорун чайкоочулар арзан сатып алат. Алардын айрымдары кийин олигархтарга айланышты. Кызыгы менчиктештирүү боюнча мамлекеттик орган өкмөттүн курамына кирген эмес. Фонд государственного имущества түзүлүп, бул өкмөткө баш ийбей, жогорку кеңешке баш ийдип коюшкан. Ошондуктан могу приватташтыруу, мамлекеттен менчиктир бөлүштүрүп бүт ошол фонд имуществону башкарып калды. Өкмөткө баш ийбей. Мына чыр чатактын баары, коррупциянын баары, талаш тартыштын баары мына ошондон башталды. Ошол үчүн мына завод, фабрикалардын көпчүлүгү ошол жетекчилери ээлеп алды. Кыргызстанда Россиядан айырмаланып, менчиктештирүү жараянын башкарган жалгыз Чубайс болгон эмес. 10 жыл аралыгында бизде 10 адам ушул суроо менен алектенген. Алардын бири ушул китептин автору Садриддин Жээнбеков. Тилекке каршы кийинчерээк Жээнбековго эл аралык издөө жарыяланган. Азыр ал кайда экени белгисиз. Жалпысынан алганда бизде менчиктештирүү КМШдагы башка өлкөлөрдөгүдөй эле окшош жүргөн. Айрымдар өтө байышса, калктын негизги катмары ого өтөр жакырчылыкка баткан. Тагдырлары талкаланган. Бишкекке Ислам Каримов келет. Өзбекстан президенти Кыргызстан үчүн газдын баасы эл аралык баалардан 20%га төмөн болот деп жарыялайт. Мындай марттык тескеринче газдын баасын бир нече эсеге көбөйтөт. Биздин газ боюнча карызыбыз тез эле 8 миллион сомдон ашат. Себеби Советтер Союзунда республикалар мурда өз ара башка жол менен эсептешип алышчу. Июлда Өзбекстан газдын оозун такыр эле бууп салат. Эң аз кубаттуулукта иштеген Оштогу ТЭЦ мунайзат колдонууга аргасыз. Кийинки жылдарда бул кырдаал кайталанып отуруп 2015-жылы гана чечилди. Тажикстанда согуш. Өмүрү коркунучка кептелген теги кыргыз адамдар Кыргызстанга кайтып келүүдө. Көп миңдеген адамдар Памир аркылуу унаалар менен көчүшкөн. 90-жылдардагы каттоо боюнча Тажикстанда 57 000 кыргыз катталса, алардын жарымынан көбү Кыргызстанга кайткан. Айрымдар поезд менен, бирок көбү жерге тал аркылуу унаа менен качышкан. Ошко чейин негизи жөөдө келгендер болчу, эмеге чейин, Алайга чейин. Анан Алайдан бери улап келиши ал кезде транспорт маселеси аябай оор болчу. Кээ бирөөлөр даже трактор менен көчүп келгендер болгон, бир айлап жүрүп келгендерчи. Ушул нан жерге талда жасалат, а? Ушул кантип жасалат? Тандырга? Тандырга. Неге чоң? Башкача. Бизде ошондордон жал үйрөнгөнбүз. Гарым районунда иштеген Абдылхак Шамовго согушчандар кол салышкан, бирок башы аман калган. Азыр ал 81 жашта. 93-жылы 3 февраль күнү мени келип байөктөр түнү атып койдулар мени. Балысылар иштеген жок. Ошондо кыйынчылыктар болуп, анан кийин мен келип, анан Ошко келип,
Ошқа bir kızım alıp gelip oştalan kim balınsalar 6 ay jatıp leşene kılgan. Oştun Novay Park degen yerinde şunda çoğulup geçeyin şunda bir çoğulup şunda oturattık. Jardam oşol onun skalatları var. Spskamilen бар дагана таркат. Тажикстандан келгендер биринчи кезекте качкын статусун алышкан. Бул документ гуманитардык жардам алууга кепилдик берчү. Айрымдар көп жылдардан кийин гана кыргызстандык паспортторго ээ болушкан. жылы бул жолдо биринчи жолу Памирден келаткан бензовоз кармалды. Андан 17 килограмм ооган апийми чыкты. Ошондон тарта Кыргызстан ооган маңзаты ташылган жолдордун бирине айланды. Тажикстан жарандык урушка башы батып, коңшулар чек арага көзөмөл кыла албай турган кез эле. Александр Зличенко Кыргызстанда маңзатка каршы мекеме түзүүнүн башында тургандардын бири. Анын кол алдындагылар 90-жылдардан баштап маңзаттын ири партияларын кармай башташкан. Бир жолу 2 тонна чамасында гашиш кармашты. Ал кезде Кыргызстанга өздөрүн Ичкерия, Чечен Республикасы деп жарыялап алышкан жактан өкүлдөр келди. Чеченстан өзүн ушинтип атаган. Кыргызстан өзү жардамга муктаж экенине карабай генерал Дудаевдин элчилерине гум жардам чогултуп берет. Келгиндер болсо жүк ташуучу машиналар менен кошо маңзаттарды чыгарып кетмекчи болушат. Ал эми 94-жылдан тарта өлкө аркылуу апий менен героиндин дүң партиялары өтө баштаган. Там 152 килограмма, потом уже начали смело все это разгрузить. Биринчи 152 килограмм табылган. Кийин тинтип текшергенибизде 2 тоннадан ашык маңзат чыкты. Бул рекордко азыр деле эч ким жете элек болушу керек. Это был рекорд, который, по-моему, и сегодня еще не побит. Жылдары чоң кишилерге кыйын эле болду. Бирок кийинкилерге да жеңил болгон эмес. Турмуш астын үстүн болгон 10 жылдыкты мууну кандай тагдырга туш келди? Жылдардын башында азыркы балдарга окшоп бизде компьютер, iPad жок эле. Биз керелдин кечке короодо базарга жаңы келген сагыздардын фантиктерин чогултуп, ошол фантиктер менен ойнойт элек. Ошол мезгилде жаңыдан гана Snickers, Turbo, Laviz деген сагыз, шоколаддар келе баштаган. Короодо кимде эң көп фантик болсо, ошол эң кыйын бала эле. Ишинен кол жууп, эртеңки күнгө ишенимден ажыраган ата-энелер өз турмушу тууралуу аларга эмнени айтып беришмек? Бул муун биринчи кезекте өз күчүнө гана таянган. Ар ким ар башка тагдырга кириптер болду. Кээси жаңы заманга ыңгайлаша албай сынып калды. Бирок көбү сыноого туруштук берди. Ошону менен катар айрымдары ата-энелерине бекем караан болушту. Элдик нааразылык күч ала берди. Акаевка каршы плакат көтөрүп, Ак үйдүн маңдайында турган бул аял ал учурдагы көпчүлүктүн ой санаасын билдирет. Аскар Акаев парламент менен кармаштан жана кыйраткыч реформалардан кыйшактап калган позициясын чыңдоону чечти. Экинчи жактан Акаев кандай болсо да кумтөргө байланыштуу маселени чечүүсү керек болуучу. Анын оюнча, кумтөрдү Камека фермасындагы канадалыктар гана иштетүүгө тийиш болгон. Парламент бирок ага макул эмес эле. 94-жылы Акаев дароо 2 референдумду өткөрүү демилгесин көтөрдү. Алардын биринде 30 январда 1991-жылы, 12 октябрда демократиялык жол менен 5 жылга шайланган Кыргызстандын президенти кызматта турган мезгилинде мамлекет башчысы катары чыгуу укугуна ээ Кыргыз Республикасынын президенти болуп саналары сиз тастыктайсызбы деген бир чети баш айланма, бир чети таң каларлык суроо коюлду. Жалпак тилге которгондо бул кыязы өлкө жарандары мага ишеним көргөзөсүздөрбү дегенди билгизген. Кыргызстандыктардын 97% ооба деп жооп берди. Анткени оппозиция бөлүндү жарынды болуп өз тарабынан каршы кишисин чыгара алган эмес. Элдин мындай колдоосун алган Акаев көп өтпөй парламентке чабуулга аттанат. Бийликке көз каранды гезиттерде жаздан тарта легендарлык парламенттин депутаттарына каршы пропагандалык өнөктүк башталат. Жогорку кеңеш адамдардын ишениминен ажырады деген элдин атынан билдирүүлөр биринин артынан бири жаай баштайт. Сессия тарагандан кийин эле Акаевдин указы чыкты. Ал уже указ менен бекитип койду договорду. Мунун ар жагында жеке кызыкчылык да жатты. Я категорически с этим не хочу соглашаться. Мен буга такыр каршымын. Себеби маселени чечүү үчүн өкмөттүн убактысы тартыш эле. Биз кумтөр боюнча маселени же биротоло чечип, же бул маселе көп жылдарга жабылып, бир жаңсыл болушубуз керек эле. 30 майда түнкү саат 1-лерде Манас аэропортунда макулдашууга кол коюлган. Эмнеге түнү жашыруун деген суроо коюлушу мүмкүн.
Жок, жашыруун эмес. Анын себеби башка деле. Ошол күнү түнкү саат 11-де Камека биздин сунуштарды толугу менен кабыл алган. Наконец, Камека приняла наше предложение. Жогорку кеңеш Кумтөр келишимин кубаттабасы белгилүү болуп калган эле. Ошондуктан Акаев тараптан анын тагдыры чечилип калган. Айтмакчы, ошол кезде Акаевдик администрациянын кызматкери Медет Садыркуловго жаңы гана оомат келген эле. Анын 5-кабаттагы кабинетинен легендарлуу парламенттин 168 депутаты өттү. Ал убакта жаңыдан гана белгилүү болуп келе жаткан Аскар Акаевдин аппаратынын кызматкери Медет Садыркуловдун бөлмөсү Ак үйдө мына ушул жерде жайгашат эле. Анын кесиптештери эстегенде Медет Садыркулов легендарлуу парламенттин капитуляциясын ушул жерден кабыл алган. Садыркуловго биринин артынан бири келген депутаттар мен сессияга катышпайм деген мазмундагы окшош арыздарын тапшырышкан. Бул легендарлуу парламенттин жеңилиши, ал эми Аскар Акаевдин толук жеңиши эле. Аларды кантип көндүрүштү? Жооп оңой. Депутаттардын көбү акимдер, губернаторлор, ишкана директорлор болгондуктан аларды теске салуу президентке кыйын эмес эле. Жогорку кеңештин архивиндеги депутаттардын жеке иштеринен бул арыздарды таба алган жокпуз. Архив кызматкерлери андай арыздар болбогонун айтышты. 5 сентября 1994 года 168 из 323 депутатов Джогорку Кенеша Кыргызской Республики подписали обращение к народу и президенту Аскару Акаеву об отказе участвовать в работе заключительной парламентской сессии, назначенной на 27 сентября 1994 года, мотивируя это тем, что парламентарии вконец утратили свой авторитет в народе. В зале заседания нет более половины депутатов. На табло цифра 137. Сентябрда парламент иш жүзүндө өз ишин токтотту. Андан соң Акаев октябрда жаңы референдум дайындады. Парламент 2 палаталуу болсун дегенге биздин жарандар макулбу деген суроо коюлду. Палаталар президент менен эмес, бири-бири менен тытышып жата берсин деген кеп. Бул Кыргызстанда бийлик бутактарынын тең салмагын бузган биринчи кадам болгон. Албетте, бул референдумда Акаевдин пайдасына чечилди. Али баяу шайлоочулардын ой пикирлерин жасалмалоо жолу менен жаңы парламенттик шайлоого жол ачылды. Ошентип Акаев Кумтөр үчүн салгылашты да өз пайдасына чечти. 94-жылдагы макулдашууну кийин көптөр сындашса да, бирок ал Кыргызстанга кендин 67%, ал эми канадалыктарга болгону 33% кепилдеген. Кийин бул үлүштөр теңирден тескери болушуп калды. Ал тууралуу алдыда айтабыз. жылы Аскар Акаев Кыргызстанды кийин солкулдата турган жолго кадам таштады. Экономикалык каачылыктан кыйналып турган эл легендарлык парламенттин колун кантип кайрып жатышканына кайдыгер көз салып турду. Алдыда болсо жаңы 2 палаталуу жогорку кеңешке шайлоолор турган эле. Указом президента Кыргызской Республики от 27 октября 1994 года назначены выборы депутатов в двухпалатный Джогорку Кенеш на 5 февраля 1995 года. Hey, 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 hey.